завод ишмердүүлүгү дагы болот кайра чыксак деген ойду айтып атасыңар, жол маселесин айтып атасыңар. Улам кайталап суроондо багып кетип баратат да. Бир эки кишиге мүмкүнчүлүк берелик, дагы айтам деген эки киши болсун. Урматтуу жыйындын катышуучулары, мына ЮКС жөнүндө кече курултайда дагы айтылып өттү. Бул көйгөй көптөн бери айтылып келатат. Мен ушул ЮКСтын жетекчисиге кайрылуу, мурдагы биринчи алгачкы меморандум, алгачкы келишимдер таасирин тийгизеби азыр? Ушуга жооп берсе, эгерде таасирин тийгизсе, биз ошол меморандумду тапсак. Унан келди таптык. Таптым мен жеке бирөөдөнчү. Ушуну мурда айлык кеңеште 6-чы чакырылышта дагы ушул меморандум жөнүндө айтсак, мурдагы жоголуп кетти деген бир шылтактарды айтып келген. Чын-чынына келгендечи. Шылтактарды айтып келип, мурда башка жетекчи келди де, башка өкмөт келди де деп туруп эле шылтак айтылып келген. Ошондуктан качан ачык айкындуулук болот, качан ушул экология сакталат, чаңды жутат эл, чаңды жутат. Анан мизерный акча менен кичине гана жолоңдоп, кичине гана сос пакет берип коюп, сос пакетти биз 20 миллион, 30 миллионго чейин мыйзам чегинде колдонсок болот. Муну айлык кеңештин депутаттарыбыз бар, мыйзам чегинде. Сунушум ушул экологияга келишимди жакшылап кылып берүү, жана ошондой роялты салыгыны кайра карап чыгуу, сос пакетти элдин мүдөөсүнө аткара турган кылып ушул келишим түзүү жаңыдан. Ошондой эле мына Азамат мырза дагы мен акыркы Facebook маалыматтарда калдым. Ушул ЮКС жөнүндө Жануров айтып келет, буга дагы мен жеке сунушум билген маалыматтарды айтсам. Саламатсызбы, урматтуу аким. Сиздер бүгүн ушундай ЮКС маселеси боюнча чогулуш болот экен деп, мына элибиз мени чакырган үчүн мен бияка келип турдум. Соц тармактардан урматтуу мекендештер, 3 жылдан бери ЮКСнын мыйзамсыз иштерин чагылдырып келатам. Ана бардыңар күбө болсоңор керек. Аны менен бирге ЮКСдагы болгон коррупциялардын иштерин ачыктап келатам. Аны менен бирге ошол эле элдин талабын канчалаган Кулатовдун эли, Жинжиген айылынын элдери, Кызыл Кашардын элдери биз ошо чаңда той бүттүк деп бир канча жолу талап менен келип жүрүшкөн. Ошол талапты мен ошол Кытай цемент заводунун директоруна талапты айтып жүргөнмүн. Бирок сен ошол элдин талабын талашат экенсиң, айлыкты мен сага төлөйм, сен только менин сөзүмдү сүйлөшүң керек, элдин талабын сен талашпашың керек деп ошол себептен мени кызматтан бошоткон. Бул сөзүмө далил коррупцияга аралашкандыгын 2021 жылы салык инспекциясы келип текшерген. 150 миллион сом жашырган салыгын таап чыккан. Бул маалыматты мен бергенмин. Бул маалымат бир гана факт боюнча болгон. 150 миллион сом. Бул жакта толгон токой коррупциялык иштери бар. Ачык эле айтыш керек, буларды коргоо турган жерибиз жок. Мыйзам бардыгыбызга бир иштеш керек. Кыргыз болобу, Кытай болобу, орус болобу айырмасы жок. Инвестор болуп келди биздин жерибизге, демек биздин мыйзамыбызды сыйлаш керек. Биздин элди сыйлаш керек, элдин талабын аткарыш керек. Аны менен бирге мыйзамдын чечимин дагы баш ийиш керек. Кыргызстанда жүрүп иштегенден кийин Кыргызстандын мыйзамын аткарыш керек. Өзүңөр билесиздер, 3 жылдан бери мен жогорку соттун чечимин утуп келип, кызматыма кайра орношоюн десем, 3 жылдан бери соттун чечимин аткарбай жүргөн. Бул кишиге эч ким чара көрө албайт экен. Бул кандай көрүнүш, урматтуу туугандар? Туурабы бул нерсе же туура эмеспи? Мына биздин арабызда кайсы бир жаран бар 3 жыл соттун чечимин баш ийбеген, аткарбай жүргөн бар аңарда? Жок. Демек, мыйзам бүгүнкү күндө бир гана карапайым элге иштейт. Мынага окшогон ууруларга, коррупционерлерге, акчасы барларга мыйзам иштебейт бүгүн Кыргызстанда. Мына мен соттун чечимин мажбур иретинде аткарабыз деп келгенде, мынау киши соттун аткаручуларды, сот аткаручуларды айдап чыгарган заводдон киргизбей, тоскоолдук жаратып. Соттун чечимин мен аткарбайм деп. Урматтуу мекендештер, соттун чечими бул жалпы элдин атынан чыгат соттун чечими. Ошондуктан бүткүл кыргыз эли соттун чечимине баш ийип жүрөбүз.
Бул киши бүгүнгө чейин жоопко тартылган жок. Мен мына бир ай мурун Facebook, Instagram, TikTok'тордон маалыматтарды чыгардым. Мажбур ретинде аткарып 9 ноябрда 3 жыл өткөндөн кийин аткарды соттун чечимин. Неге дегенде жогорку соттун экинчи чечими чыккан. Соттун чечими только аткарылыш керек. Өзгөртүүгө башка вариант жок соттун чечимине. Деп ошондон кийин бул соттун чечимин аткарды. Ишке келгенден кийин мага толук мүмкүнчүлүктү бер дедим жумуш аткарганга. Канчалаган коррупциялык схемалар жасадыңар, канчалаган налогду жедиңер. Мен ошону көрүшүм керек. 3 жыл ичинде дагы канча мафия кылдыңар буякта. Бирок бул ошого чыдабастан охрананы чакырып, күчкө салып мени айдап чыгара берген заводдон. Бул боюнча дагы эч кандай реакция жок бүгүнкү күнгө чейин. Эл көрсүн деп ошо салык инспекцияны, ГКМБнын кызматкерлеринин, счетный палатаны мен официально чакырганмын, видео обращение кылып. Мен ар бир сөзүмө далилим бар. Булар коррупция малыны бүттү. Жоопко тартылыш керек. Булар текшерилиш керек деп. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай реакция жок, урматтуу мекендештер. Эми айтканым, биздин кече күнү мына соц тармактардан мен көрдүм, Кулатов айылына, башка айылдарга соц пакет берип атыптыр, бардыгы мактап атыптыр. Ооба бизге 70 тонна цемент берди, бизге 200 тонна цемент берди, биз ыраазыбыз, чоң рахмат депчи. Эми мен ошол заводдо иштеген адам катары силерге айтып коеюн ачык элечи. Бул берген соц пакети мындай итке сөөк таштаган менен барабар. Бул жакта миллиондон акча жатат. Булар өздөрүнө керек болгондо 100 сомдук турган темирди 100 миң сом менен сатып алышат. Демек биздин мамлекетибиз салыкты көрбөй атат. Булар атайлап ошондук расходдорду көбөйтүрүп, пайдасын азыраак көрсөтөйүн деген максатта ошондой коррупциялык схемалар менен отурушат булар. Эми урматтуу мекендештер, bunday korrupsiyaga малынган бизге инвестор керекпи, кереги жокпу? Эми мен айтканым, урматтуу аким, сизден сураныч, менин үнүмдү, элдин үнүнү президентке жеткирип коюңуз. Менин үнүм президентибизге жетпей койду такыр элечи. Неге бул адам ошончолук эркелеп жүрөт буякта? Неге соттун чечимин аткарбайт? Неге бир дагы укук коргоо органдары буларды буну жоопко тарта албайт? Бул андан сырткары ачык айткан азамат, каалаган жериңе барып арыз жаз. Сен элдин талабын талаштасыңбы? Эл сени жизнь колдобойт. Менин акчам бардыгына жетет сатып алганы. Демек бүгүнкү күндө мына 3 жыл өттү. Бунун сөзү значит чындык болуп чыгып атабы? Эч ким чара көрбөсө бул адамга. Ошого урматтуу достор, урматтуу мекендештер, бул ачык сөз. Корго турган жерибиз жок. Мен бир гана Алладан корком, бир гана Аллага башымды ийем. Бирок мындай коррупционерлерге биз жол бербешибиз керек. Рахмат.